поступило более 80 работ. Многие из них были многосерийные работы, то есть это не один выход. И, в общем, нам комиссии пришлось оценивать более 100 заявок. Из них были выбраны самые, по мнению комиссии, достойные работы. Ар бир келген сайын ушунчалык силердин момундай жүргүзгөн ишиңерден дем алып, күч алып, биз атасы экөөбүз үй бүлөсү мындай жашоого шыктанып, улам кийинкиңерди, улам жаңы иштериңерди көргүм келип жашап атабыз. Уланды биологиялык жактан өстүрүүчү, улантуучу жалгыз белек болсо, аны ушул чыгармачылык жактан журналистикага салып кеткен чыйыр жолун улантуучу, иликтөөчү журналисттер. Баарыңыздар куттуктайм. Мыкты журналисттик иликтөөсү сынагынын жыйынтыгына ылайык Улан Эгизбаев атындагы сыйлык жана 1-чи орун көңүңүздөр мүмкүн билип турасыздар, көңүңүздөр билбей турасыздар. Медиахаб коомдук фондунун иликтөөчү журналисттери Али Токтакунов, Арген Бакбек уулу, Мээрим Айникеева биргелешип даярдаган калкты карызга батырган финансы махинациялары Сомо, Акчамат, Финико аттуу иликтөөргө ыйгарылат. Көңүлүңүздөр экранда болсун. Амансызбы көрөрман. Мен аты-жөнүм Али Токтакунов, жана кесиптешим Мээрим Айникеева, ошондой эле Арген Бакбек уулу, биздин команда сиздерге кезектеги маанилүү жана талоолуу иликтөөбүздү тартуулайбыз. Bir суроо берилет да. Биз эмне үчүн иштеп атабыз депчи. Бардыгы ойлонот болуш керек. Мен ойлойм, биз карапайым эл үчүн иштеп атабыз. Карапайым элдин жыргалчылыгы үчүн иштеп атабыз. Алардын ырыскысы, уурлардын чөнтөгүнө кетип калбаш үчүн иштеп атабыз. Биз ошол ишибизди уланта беребиз. Уланат жана уландар көбөйөт. Я вам сейчас хочу представить и предоставить ей слово моей напарнице, моей коллеге, человеку, который дал старт всем этим экономическим расследованиям на нашем канале. Она первая из нашей команды, кто заметил, что с этими займами и кредитами что-то не так, что люди не могут их вернуть. И представляю вам Мээрим Айникееву. Чоң рахмат. Абдан толкунданып, кубанычта болуп турабыз. Бул сыйлык биз үчүн чоң стимул берет. Биздин иликтөөлөр мындан ары дагы курчууруна, токтобой дагы уланарына чоң баягы түрткү берет. Да бир ыраазычылык бул биздин устатыбыз кыргыздын сыймыктуу уулу Али Токтакуновго өзүнүн тажрыйбасы менен күнү түнү биз менен бөлүшүп, дайыма бизге ошо иликтөө жаатына көзүбүздү ачып келет. Бул маалымат мага Facebook'тагы досуман келип түштү. Биринчи ак жолго бардым. ПЦР тести жасаган баланын номерин таап беришти. Ал баланы өздөрү бекам алышты айтып. Экинчи орунду иликтөөчү журналист Мээрим Сырдыбаеванын Медиахаб коомдук фонду менен биргелешип даярдаган «Өлүм менен өмүрдөн акча жасагандар» иликтөөсү жеңүүчү деп аталат. Иликтөө журналистикасына абдан кызыгып калдым. Анткени ушу Улан Эгизбаевдин материалдары чыгып атканда аябай мындай жүрөгүмдүн баягы түпкүрүнөн орун алган Улан жасаган материалдар. Ушул Улан менен болгон окуя бүткүл журналисттерге менче мындай ушу жанрды өнүктүрүүгө түрткү болду деп ойлойм да. Алиге чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Өзүнүн ушу Прагадан алып келген тажрыйбасы менен эч бир кызганбастан ушинтип бөлүшүп. Менин аты-жөнүм Айбек Бийбосунов. Мен сиздерге бүгүн Бишкек мэриясы 934 миллион сомду кантип жоготконун айтып берем. Улан Эгизбаев биз бардыгыбыз умтула турган, биз суктана турган журналистикадагы бийиктик деп билем. Бир гана журналисттер эмес, ошол чындыкты айтам деген бардык жарандардын баары ошол Уланга умтулат деп ойлойм.